Курак. Курак бул байыркы салттуу кыргыз прикладдык искусствосы. Курак бул бирге тигилген, калдыктардан жасалган түрдүү буюмдарга берген аталыш. Аталыш кура сөзүнөн келип чыккан. Ал бирге тигилген, өзүнчө бөлүктөрдөн чогултулган дегенди билдирет. Ар түрдүү жамаачылардан жасалган буюмдар, баш кийимдер, бешиктер үчүн жабуу жана жууркандар, үйлөнүү тоюна жабуулар, жер төшөктөр, жаздыктар, ээр жабуу жана баштыктар. Калдыктардан жасалган буюмдарга көбүнчө ийгилик жана гүлдөп өнүүгө алып келет. Жаман рухтардан коргойт. Сыяктуу сыйкырдуу мүнөздөмөлөр ыйгарылган. Кыз алганда курак себин тигишкен. Булар жаздыктар, жерге төшөктөр, жана үйлөнүү көшөгөсү. Көшөгө жаңы үйлөнгөндөрдү кызыккан көздөрдөн тосуп турган. Ботокөз, турна, тумар, жылдыз деген аталыштагы стандарттык оюунун көптөгөн мисалдары бар. Каттама курак бул гармония жана тең салмактуулук. Ортодогу кызыл очокту билдирет.
боз үйдүн ортосундагы от, анын тегерегинде үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы чогулган. Ал эми ак кара үч бурчтуктар бул тең салмактуулук. Жакшылык жана жамандыктын, эркек менен аялдын, күн түндүн тең салмактуулугу. Бул ар бир адам аң сезимдүү же аң сезимсиз умтулган нерсе. Бул гармония жана тең салмактуулук. Курактагы үч бурчтуктун баары бул тумар, коргоо. Бир жолу мен эмне үчүн кыргыздардын ар бир оюусу көз тийгенден, кыргыздар чындап эле көз тийгенден ушунчалык коркушканбы деп сурадым. Менин суроома көчмөндөрдүн жашоосунда өлүм көп болгон. Ошондуктан аялдар ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп, искусство аркылуу өз бир туугандарын жана жакындарын ичинен коргоо менен кайсы бир жерлерге коргоочу символдорду тийишкен деп жооп беришти. Кездеме калдыктары ар кандай үй бүлөлүк иш-чаралардан чогулат. Кара жана ак бактадан кездеме калдыктары өзгөчө баалуу деп эсептелген. Башка түстөр да колдонулган. Өзгөчө кызыл, бирок так айкалышы мындай калдыктардын жеткиликтүү топтолушуна жараша болгон.
Мурда кездеме кымбат баалуу буюм болуп турган учурда эң кичинекей кездеменин калдыгы да сакталып, курака кылдаттык менен тигилген. Курак ошондой эле өзүн көрсөтүүгө кеңири мүмкүнчүлүк берет. Буюмдардын көбү окшош геометриялык формаларга, пропорцияларга жана симметрияга ээ болгонуна карабастан, түрдүү түстөрдү жана татаал фигураларды пайдалануу ар бир уус аялга өзүнүн кайталангыч жөндөмдүүлүгүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Азыр экологиялык көйгөйлөр өзгөчө курч болуп турган учурда биз курак аркылуу айлана чөйрөбүздү коргойбуз. Биз тигүү цехтеринен таштандыга ыргытылган же өрттөгөнгө даярдаган кездемелердин калдыктарын чогултуп, алардан эко-курак жасайбыз. Булар үй ишин жасалгалоо буюмдары, аксессуарлар, кийимдер. Ата-бабалардан калган билимди сактоо жана улантуу менен биз ошол эле учурда кандайдыр бир өзүбүздүн идеяларыбызды кошобуз. Экологиялык куракты ыңгайлаштырабыз жана жайылтабыз.
Курак ар дайым актуалдуу. Ал динамикалуу өнүгүүдө жана заманбап реалдуулукка ыңгайлашууда. Мурасты сактоо менен биз куракты өнүктүрүүнү жана толуктоону улантабыз.